Кенжебек Сатылмыш айтып кетти. 2020 жылга шайлоого даярдык башталды. Сиздер жакшы билесиздер, мамлекет башчысы Сооронбай Шарипович былтыр 2018 январь айында Шайлдабековну чакырып так өзүнүн оюн билдирген. Мына азыр кемчиликтердин баарын биз көрдүк. Добуш сатып алуу жөнүндө, шайлоо процессинин финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн таасирин жогорулашы жөнүндө, жалган маалыматтар таратуунун күчөшү сыяктуу ушул терс жагын белгилеп кеткен да. Ошого байланыштуу тапшырма берилген. Жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун жетекчиси Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы болду. Алар жумушчу топ мыйзамдарды иштеп чыгышты, сунушун берди, ал мыйзамды мен окуп чыктым. Эгерде чындыгында айтканда, ошол сунуштардын биз карап чыктык, жөн эле техникалык жана редакциялык маанайдагы эле сунуштар экен. Эч кандай мына глобалдуу өзгөрүү андай жок. Мисалы, добуш сатып алуу боюнча маселе эч кандай каралган жок. Административдик ресурстар боюнча эч кандай каралган жок маселе. Ким карапиярдык жасап атса, ошол жоопкерчилигин ким аныктайт, анан ким жазалайт. Электрондук карусель сыяктуу иплас оюндарды, иплас кымаларды мына ошо окшогондорду эч кандай форма 2 боюнча эч кандай ал жерде жазылган жок. Андан кийин шайлоо мыйзамдары бузулган учурларда милиция, прокуратура, шайлоо комиссиянын чара көрүү боюнча эч кандай жоопкерчилик жок, же кадамдар жок. Урматтуу коллегалар, мен ушу коллегаларга кайрылып кетет элем, суранат элем. Биз ушул шайлоо кодекстарды, ушу шайлоо системасынын баардыгын кемчиликтерин жоюп 20 жылда шайлоодон кийин бизге бир терс көрүнүштөр болбосун, биздин мамлекетибизде стабилдүүлүк болсун, тынчтык болсун деп мына баардыгы ушу иштеп келе жатабыз. Биздин өзүбүз дагы сунуштарыбыз бар. Биз өзүбүз дагы альтернативдүү мыйзам долбоорун даярдадык. Биз наркы жумада анын альтернатив долбоорду биз беребиз. Биз 2011-2017 президенттик шайлоонун, 15-жылы парламент шайлоо жана жергиликтүү шайлоонун алардын баягы кемчиликтерин көрүп, ушунун баардыгын изилдеп, биз баардык кемчиликтерди жокко чыгарышыбыз.